Биздин бардыгыбыз ушул. Бир күн болсо бир күн бардыгыбыз акыретке кетебиз. Мына ошол жашообузда адал жашаганды, бирибиздин бирибиз көңүлүбүз оорутпай жүргөн Кудай Таалам баарыбызга насип кылсын деп тилек кылабыз. Албетте, ошол жашоо, кыска жашоо баарыбыздыкы. Маселе жашоонун узундугунда, өмүрдүн узундугунда эмес, балким ошол өмүрдү кандай пайдалангандыкта турат. Кудай Таалам жолдошуңузга акыретін абад кылсын, өзүңүзгө, бала чакаңызга Кудай Таалам жакшылык берсин. Кудай Таалам жакшы көргөндөрдүн баардыгын иншалла бейиште бирге кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кыяматта адам жакшы көргөн менен бирге болот деген. Кудай Таалам бейишинен берсин деп тилек кылабыз иншалла. Эгерде биздин айткан сабактарыбыз кимдир бирөөнүн үй бүлөсүнө ынтымак алып келип аткан болсо, же болбосо бир намаз окуганга себеп болуп калган болсо, албетте бул мен үчүн чындыгында бактылуулук деп мен түшүнөм. Мен өзүмдүн ушул ааламга жаралгандагы вазифамдын кайсы бир деңгээлде аткарып жатыптырын деп кабыл кылам. Мен тагдырыма ыраазымын. Бир тууганым Аллах ыраазы болсун, Кудай Таалам жакшылык берсин. Кудай Таалам өзүңүздү, балдарыңыздын бардыгын жакшыларга шерик